урматтуу коноктор, ак элечек апалар. Негизи эле кыргыздарда ырымын жасабаса уурду томсорот деген кемеңгер кеп бар эмеспи? Тазанын тазасы, аруунун аруусу бул наристе, перзент болот эмеспи? Бир үй бүлөгө наристенин келиши бул чоң саамалык, жакшылык болуп эсептелет. Ага жараша кыргыздарда наристеге арналган ар кандай ырым-жырымдар бар. Мына ушул багытта сөз кылып олтурсак. Эмесе бүгүнкү биздин коноктор менен тааныштырып өтсөм. Кадырман карыя, эл агартуунун отличниги Мамытова Алтын апабыз. Өрнөктүү карыя, баатыр эне, эл агартуунун отличниги Нааматова Турдуб апабыз. Бактылуу эне, эл агартуунун отличниги баатыр эне Жумабекова Гулясал апа. Маданияттын мыкты кызматкери, ар кандай кароо сынактын, теле долбоорлордун жеңүүчүсү, эл агартуунун отличниги Султангазиева Жипарбежей. Эмесе Гулясал апа, ушул деги эле наристелерге арналган ырым-жырымдар жөнүндө сөз кылып отурсаңыз. Кыргыздын ырым-жырымдарын илгертеден бери бизден мурунку муундагы ата-энелер дагы колдонуп келишкен. Бул кыргыздын ырым-жырымдарынан жаш наристелердин төрөлүшүнөн баштап кеп кылып айтып берейин. Биринчи, илгери кыздарды 14-15 жаштан эле турмушка узатышкан. Кыргыздын ырым-жырымы боюнча боюна бүткөндөн баштап эле кирпиктери бириндеп калыптыр. Жакшы тамакты каалаган тамагын ичип калыптыр. Көп уктап калыптыр деп ушундан баштап улуу муундагы байбичелер байкашкан. Келин боюнда бар кезде ар кандай бала туура эмес жатып калат, аягы менен болот, же болбосо туурасынан болот. Ошону илгертилер враччыга деп деле сөзү бар, колунда эми бар байбичелер оңдошкон. Ай күнүнө жеткенде төрөтүшкөн кыргыздар. Аны төрөткөндөн кийин медицинадан мурун эле ошол кыргыздын ырымы боюнча курчтакта жатканда эле сарайына жетип алат бала деп кузат, эмчегенге кузат деп баланы төрөлгөндөн кийин байбичелер колуна алышып, чачтын учун сары май менен майлашып, кичинекей баланын оозуна салып, окшутуп куздурушкан. Мына ошондо чарайына чыгып, баланын ичи тазаланып, жакшы болуп, куспай чоң. Эмесе Алтын апа, ушул балага ат коюу жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Бизде төрөлүп жарык дүйнөгө келгенде ошол эле үй бүлө эмес, ошол айыл үчүн дагы чоң кубаныч болуп эсептелет. Ошол баланын келечегин, өмүрүн, ден соолугун тилешип, ошол балага татыктуу жакшы ат койгонго аракет кылышкан кыргыздар. Балага ат коюш үчүн атайын молдо чакырып, баланын кулагына азан айттырып, сенин атың момундай деп баланын атын кулагына угузуп, катуу айтышкан. Мына ошол ат коюуда кыргыздар эркек бала болсо, ошол айылдагы аттуу баштуу адамдардын аттарын коюшкан. Ушул бала эр жүрөк болсун, баатыр болсун, эли үчүн, жери үчүн кызмат кылсын, бир туугандарына, ата-энесине, эли журтуна кайрымдуу болсун, элин жерин коргосун деп жакшы татыктуу аттардан койгон. Атына жараша заты деп ошон айтылып калган. Кыз балдарга да ошондой ат койгон. Кыз балдарга да ошол айылдагы эң эле жакшы алдыңкы байбичелердин, укум тукуму уланган байбичелердин, аты чыккан жакшы адамдардын аттарын коюшкандагы ошол кыздын келечегине таасири тиет деп жакшы аттарды коюуга аракет кылышкан. Демек, кыргыз эли балага, кызга атты жөн эле каалагандай кое беришкен эмес. Мына ушундай ой тилек менен баары азан айттырып балага ат коюуну ырым кылышкан. Бүгүн бизге ушул балдарга баланын кыркын чыгаруу ырымы жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Эми бала ата энеге медел, бала эртеңки урпак, бала келечек менен өткөн өмүрдүн көпүрөсү,
бала ата эне менен ата менен эненин дамекери. Бала төрөлгөндөн баштап Кыргызда ар кандай ырым жырымдар бар. Мен баланын кыркын чыгаруу жөнүндө айтып берейин. Бала төрөлгөндөн кийин 40 күн болгондон кийин анын кыркын чыгарабыз дешкен энелер. Байбичелерди чакырышкан үйүнө. Ошол байбичелердин колундагы күмүш шакектерин таштектин ичине салып, андан кийин байбичелер ар бири чөмүч менен, жыгаш чөмүч менен жакшы тилектерин айтып, үстүнө шакектердин үстүнө суу куюшкан. Ар бири эне 7ден тилек айткан. Андан кийин анын 40-ын чыгараарда жанагынтип күмүш салынган суу менен жуунтушкан. Күмүштүн негизги салынганы күмүш тазалык, сууну тазартат. Келечеги кең болсун, ушу баскан жолу таза болсун, таза жүрсүн, таза бала болсун, турмушта эч нерседен кем болбосун деген сыяктуу тилектер менен ошо 40 кашык сууга киргизишкен, 40-ын чыгарышкан. 40-ын чыгаргандан кийин баланын чачын таятасына же таекесине чачын алдырышкан. Чачын алган үчүн таятасы же таекеси тайынчы деп берет. Баланын чачын алып туруп, жакшынакай жыйнап, кагазга ороп, катып коет. Төрөлгөндөн кийин ошол чачын сактап коюунун бир жакшы салты бул бала аман жүрсүн, келечеги кең болсун, эчтекеден кор болбосун, чачы жерге тепселип калбасын деген мааниде аны дайыма катып коюшкан. Ал эми тырмакты алып, тырмакты сактаган эмес, аны тырмакты кандайдыр бир теректинди, бактын түбүнө көмүп коюшкан. Ошо бактай дүркүрөп өссүн, келечеги кең болсун деп баланы ырымдашкан. Жапар апа, эми ошол кыргыздардын ырым жырымында балага көкүл коюу деген барго. Мына ушул тууралуу, ошондой эле тушоо кесүүдөгү ала жип жана бычак жөнүндө сөз кылып өтсөңүз. Жакшы болот. Эми балага кандай учурда көкүл коюлган? Мисалы ымыркай балага ошо терс энергияга кирип кетпеш үчүн эмгегине жалпы көкүл коюшкан. Ошондой эле балдары токтобогон үйдө дагы ошондой көкүл коюп, өлүгөнгө чейин сакташкан. Ошондой эле жалгыз балага да ошентип өлүгөнгө чейин сактап, көкүл коюп ырымдашкан. Ал эми тушоо кесүүнү айта турган болсок, тушоо кесүүдө электин үстүнө коюп, ак кара жипти ешип, анан чыт курсак балдарды эки байыча кармап, баланы чыт курсак балдарды кое беришкен. Кое бергенден кийин баягы байге берүү бар да, анан ошондой эле бул ала жип болсо ак караны ылаган, акыл эстүү, ыймандуу бала болсо экен деп тилешкен. Ошондой эле бычактала турган болсок, кайраттуу, курч, ушундай тайманбас бала болсун деп ырымдашкан. Анан мен ошол тушоо кесүү дегендерди кошо айтып берейин. Кас басып турарда, кадам шилтеп жыларда, боюн жерден көтөрүп, болсо аттап турарда, кыргызымдын салты бар, тушоо кесип той берип, чыт курсактуу балдарды чымыңдатып кой берет. Апалар, бүгүн бизге жакшы бир ырым жырымдарды айтып өттүңүздөр. Жапар апа, эми ушуга арналган, нарсиге арналган жакшы ырларыңыздарды бизге тартууласаңыздар. Жакшы болот. Бала кубаныч булагы дейт. Бала жыты деген ырды ырдап берейин. Төгүндү жытыңдан теберенем, балам үчүн чаркайланып чеберенем. Отко сууга канатым кайрылса да, түктөп тура барына эне деген. Барына мансайын
жыптыңа искеп, садаға деп айлайын, садаға деп күндейін, апатың атай. Кымбаттуу апалар, бизге келип ушул кыргыздын наристелерге арналган ырым-жырымдары жөнүндө көптөгөн биз билбеген маектерди куруп бердиңиздер. Дайыма сиздерге кааларыбыз ден соолук, ар бир үйдүн ушундай кичинекей наристелердин төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге ден соолук каалайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Çarkaylanıp bal üçün hevelenir.